Кыргызстанда быйыл пландалган 5000 тонна селитрага 975 миллион сом эмес, 245 миллион сом гана сарпталды. Анткен менен түшүм мол болду. Өзгөчө түшүмдүүлүк күн карама майында байкалган. Өткөн жылда өлкө аталган продуктуга болгон муктаждыктын 11% гана канааттандырса, быйыл бул көрсөткүч 20-25%га өстү. Для того, чтобы кыргызстанцев обеспечить полностью растительным маслом. Кыргызстан өзүнүн күн карама майы менен толук камсыз кылуу үчүн бизге 63 000 тонна керектирет. Жогоруда айтылган 20-25% туура келбейт. Ошондуктан биз бардык азык-түлүк тармагын жок дегенде 85% камсыздашыбыз керек. Кант кызылчасы боюнча айтсак, өткөн жылы 380 000 жыйналса, быйыл 450 000 тонна жыйналды. Жыйынтыгында биз болжол менен 60 000 тоннадан ашуун кум шекер өндүрөбүз. Өткөн жылы 45 000 тонна кум шекер өндүрүлгөн. Өлкө өзүн эт менен да камсыздай алды. Кыргызстанда тоок, өрдөк жана каз көп өстүрүлө баштаган. Мындан улам базардагы жумурткалардын 60% атамекендик продукты болуп саналат. Картошкага да муктаждык жок. Министрдин айтымында, борбордун базарларында картошканын орточо баасы сапатына жана сортуна жараша килограммы 20 сомдон 25 сомго чейин сатылууда. Алсак, быйыл картошканын аянты 2000 гектарга көбөйтүлгөн. Жыйынтыгында коңшу мамлекеттерге 22 000 тонна экспорттолгон. Бирок массалык экспорт али баштале элек. Что бы я хотел сказать, что да, картофель есть. Бизде картошка бар жана ага болгон суроо талап да жок эмес. Бирок биз экспорттук товардын баасынын жогорулашын күтүп жатабыз. Себеби өздүк нарктан тышкары чыгашалар да бар. Фермерлердин да эмгек акталышы зарыл. Ошол үчүн дөң баада 16 сомдон жогору болушу керек. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн министрлер кабинети социалдык маанидеги продукциялардын тизмесин бекитип, Айыл чарба министрлигине аны камсыз кылуу милдети жүктөлдү. Среди наших соседей Кыргызстан Коңшу өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан баанын төмөндүгү боюнча бир топ айырмаланып турат. Ал гана эмес, ун азыктары Казакстанга салыштырмалуу төмөн баада. Кийинки жылдарга да ушундай абалды сактообуз кажет. Болгону күн карама майына гана тартыштык бар, калганын жөнгө салып жатабыз. Көптөгөн продукциялар боюнча импортду алмаштыруу программасы 2025 жылга чейин толугу менен ишке ашырылат. Мисалы, бул убакытка чейин өлкө өзүн-өзү кант менен 100%га жана тоок жумурткасы менен 85%га камсыздай алары күтүлүүдө. Нурпери Баказова, Нурдан Карипбек уулу, Пирамида.